Мардактуу Ош Кубар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кадырлуу биздин катталуучулар, жылкы сүйүүчүлөр, саяпкерлер, палбандар, чабандездер, амансыздарбы? Биз сиздерге ноокаттан салам айтабыз. Тактап айтканда, Төрөбай Кулатов айыл өкмөтүнүн Апчырата айылына келип калдык. Апчырата айылынан мына экраныңыздарда көрүп турган эки ат сатууга коюлуптур. Ушул аттар тууралуу сиздерге маалымат беребиз. Ээсинен сурайбыз. Сиздерге жеткирип бөлүшүп өтөбүз. Мына аттарды байкаңыздар, жакса ээлери менен алып алыңыздар. Ассаламу алейкум. Нурбек кандай, жакшыбы? Ден соолук жакшыбы? Иштер жакшыбы? Ассаламу алейкум. Иштер жакшыбы? Болуп атабы? Ушул эки ат чыгат экен да бүгүнкү чыгарылышта, Кудай кааласа. Кайсынысынан баштайбыз эми аттын? Торудан баштайбызбы? Жерде кашкадан, 5 кашкадан баштайбызбы? Биринчи номерге кайсыны коюп туруп, кайсыдан маалыматты берип баштайбыз көрүүчүлөрүбүзгө? Боло береби? Экрандан алыстабаңыздар, лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Ушул эки ат сатууга коюлуптур. Эми сиздерге кенен ээлеринен маалыматтарды сурайбыз, жеткирип өтөбүз сиздерге. Анда эмесе ушул биринчи номерге Нурбек, сен минип турган тору аттан баштасак. Аттын ден соолугунан баштайлычы, мындай путу, колу, туяктары кандай? Бул Колу таза экен. путу, колу тазабы? Таза. 3 күн болду такаланды. 3 күн болду такаланды. Такага турушу кандай анан аттын? Такага турушу жоош. Такага жоошпу? Жоош. Мына мен жагын өтүп алсам, мындай көрүнсүн. Атты өзүң көрсөтүп да коет экенсиң да? Көрсөтүп коебуз экен. Такага жоош. Такага жоош. Тамактар менен колду көтөртөт. Эч кандай. Кармабасаң өзү эле көтөртө берет экен да? Ооба, өзү көтөртөт. Мына такага туруштарыны Нурбек жаш чабандез өзү көрсөтүп берип атат туугандар мына. Аттын эми туяктарыны, мына дене мүчөлөрүн алайынчы. Кабагыны көрүңүздөр, аттын жашы канчада болуп калды? Жашы жазга 7. Эми эсеби 7 жаш экен да, мына жаз айларында турабыз. Жаздын биринчи айлары 7бі? Мына өзүнө тору аттын мындай кашкасы да бар экен. Туяктары таза экен. Жеп ичиши кандай аттын? Жеп ичиши жакшы. Жеп ичиши жакшы. Кандай топторго, улактарга салынды? Аттын курчтугун айтчы, курчтугун. Курч атпы? Көздөгөн жериңе барат экен. Көздөгөн жерге апарат. Кандай топторго салынды эми? Эми мен Жыйындарга 1 жыл болду. 1 жыл болдубу? Болгон улакка барып чалып атабыз. Менен чаппайм, үкам чабат. Салат жакшы да, жеткизсең эле болду, алып чыгат. Кирип чыгышы жакшы аттын. Жакшы. Топторго, торпок улактарга салынды, теке улактарга же аралаш эле чабылып атабы? Оны эле салынып атат. Торпок коям, текеге да анчы. Торпого да. барат. Көкбөрүгө да салынган. Үйүрү кандай онда, үйүрү? Үйүрү да жакшы, үйүргө ham чыгып. Үйүргө да кой берилген мекен? Бул акалардын аттары бар, өзүнүн акалары. Өзүңөрдүн эле ушул эле аймактын силердин өзүңөрдүн зонанын аты экен да онда. Кичинесинен эле өзүңөрдө өсүп, кароодасы кандай аттын? Кароодасы Карабайыр. Карабайыр, бою канча чыгып калат? 1.60-тын үстү болуш керек. 1.60-тын үстү, ошондой мен да мынаракка бурчу мындай жамбаштарыны. Бир бурчуп авратторун көрбөйлүбү эми Нурбек? Тайгазанга да токтойбу ошондо. Бул иши кандай онда, иши? Иштетип көргөн жокмун. Иштетип көргөн жоксуңар. Жалаң улактарга үйүргө коюлган ат экен да? Улагы үйүргө гарантия да. Наракка жөн эле буруп турчу мындай. Бул ордунда турбайт кожаны бар. Көнө кайсыл улакты ойноду деп аттың эле кече чалганда сүйлөшкөндө айт. Бая Баткен областынын чемпионаты өткөндө улакты ошондо ойнодубу? 4-номерде. 5-5 дагы жакшы экен да? Сапарбек Уулу Искендер деп чалчапкан. Сапарбек Уулу Искендер деген палбан чабып жүргөнбү? Көкбөрүсү. Аламанда дагы кирип чыгышы мындай кайтып эме кылбайт, келе кирип кете берет. Ат ичкерип өзү эле билинип турат мындай чабылып жүргөнүчү. Улакка ат издегендерге мынакей. Эми Нурбек чабып көрсөтпөйсүңбү аттын жеңилдигин дагы бир көрбөйлүбү? Үстүгө карат кой берчи. Атты көрүңүздөр, жеңилдигини, күлүгү атты азыр кайтып келсе эми сиздер менен чогуу
Баасыны сұрайбыз. Жақса алып қаласыздар туғандар. Мына атты байқаңыздар. Күлік ат екен. Көкбөрігі аламанға чабылған ат деді. Чапқанмайдан эле кетти, uzun кой берип. Мына көрүңүздөр. Ат ишеништүү экен, күлүк экен. Узак эле кой берип берди мына. Атын ишеништүү болсо ушинтип көрсөт дейт. Тайгазанга токтотуп ам көрсөтөт окшойт. Тайгазанга барып так өзүнө токтоду. Жаныбар. Мына күлүктү көрдүңүздөр, күлүктүгүнүн бурулуштарыны. Тайгазанга так токтойт экен, апарып. Эмне узак чаптың муну, атай көрсөтөйүн дедиңби аттын күлүктүгүнү? Мындай оозу кандай аттын? Жумшактыгы. Жумшакпы? Эме бардыгын көрдүк, аттын поворотторун, улагын, үйүрүн айттың. Баасыны канча дейсиң аттын? Баасы 3000 деп. $3000. Ошондо $3000 азыр курс менен эсептегенде 250 000 ашыгыраак, ошондой 250 000-ин тегереги болуп калат экен да сомго. Эгерде ат чаккан болсо, мындай бир жыйындар бар, салып көрүп, улактын үстүндө акча санайбыз десем, не кандай болот? Бара бересиң. Улактын үстүнө апарасың, жакса санайт. Жакса санайт. Мынеке. Жакпаса ат кала берет өзүңө. Мына улактын үстүндө акча санасын деди. Эми номериң айтып койсоң, байланыштын телефон номериң 76 менен 0776 менен 80 80 94 номерине байланыша бересиздер. Лайк басып коюңуздар. Ар бириңиздерге ушундай аттар насып кылган болсун. Мынеке көрүңүздөрчү атты. Күлүк экен мына. Аттын жүрөгү, курчтугу кандай? Бир ооз айтып койчу эми акырында. Болду эми. Биринчи номердеги ат ушул болду. Жаккан болсо байланышасыздар. Номери, баасы, бардык маалыматты бөлүшүп өттүк. Эми экинчи номерге назар салыңыздар. Мына экинчи номерди көрүңүздөр. Ох, мына бурулуштарды караңыздар. Жаныбар. 5 кашканы байкаңыздар мына. Бул Эрнис мырзанын аты экен. Алейкум ассалам, кайрадан учурашып коелу. Бул ат ордунда турбайт го жаныбар. 5 кашка экен. Эми ат тууралуу Эрнис кичине суроолор берсем сага. Аттын бою канча чыгат? Боюнан баштайлычы. 1.55'тин тегереги, мындай бою дагы. Бою чагат экен. Ден соолугу кандай? Жеп ичиштери аттын. Ден соолугуна жооп. Көкүрөктөрүнү байкаңыздар аттын. Бул колуңда камчы жок, бес камчы барат дейсиң муну? Үн мененби? Камчы тарбиясы ошондой берилген батка, үн менен эле, камчы иштетилбей. Азыр зардасыны мына тогуну көрөт экенбиз да, камчысы жок, кудай кааласа. Кана азыр мына өзүнүн дене мүчөлөрүн тартып алайын. Кандай жыйындарга салынды? Бизде аламанга бителе салабыз да барабыз. Универсал кете берет. Көкбөрү чабылган эмес. Толку аламанда жүргөн торпок теке улактарда. Бирок биз мындай күчтүү болгон эмеспиз, өзүбүз азартта біз кызыкчылык үчүн чабып келген. Айылдагы улактарда, эми кол коңшу айылдарда, аш тойлордо дегенде ошондойлорго барат экенсиңер да, мен түшүнүгүм боюнча. Жашы кандай болуп калат? Жашы 5 жаш. 5 жаш болдубу? Же 6 жашка өтөбү? 5ке чыкма. 5те жаз болду. Жаз болду, жашы 5. Пародасыны билбейм, не парода экен, базардан алганбыз. Бул түбү кайсыл жердин жылкысы ошондо? Мен буну колумда Нокаттан алгам, мал базардан. Нокаттан мал базардан келгенби? Канча жылдан бери кармайсың эми? 4 жыл болду. 4 жыл болду. 1 жашарында келгенби ошондо? Кулун ошо 6 айлыгынан бери кол бала. Жооштугу, такага туруштары кандай андай? Такага жоошпу, колго жоош мындай корс эмеспи? Таканы өзүң эле кагасың.
Biraz yakarmalar gözüm falan. Анан аттын тогу кандай мындай топко кириштери, жыйындарда кандай өзүнө? Келгенде катты келет. Каттык киреби? Катты келет. Акшыраак адам болсо түшүп калат. Бошураак адам түшүп калат. Бурчу мындай соорулардын жан баштарында байкаңыздар, мына улактын аты экен. Бош адам минсе түшүп калат деди. Эми оозу кандай аттын оозу? Озу да тек ашканда бир аз эме бар. Жөн болсо жумшак. Жумшак, мындай өзү мингенде Катуу скорта кетет да. Ошондо токтошу бир аз катуураак болот. текеге ашыкпаганда катуу эмеге тарбия ошондой болуп калганбы? Катуу жүрүп ошо көнүп калганда Муну эми үн менен башкарам, камчысыз эле таштайт өзүн деп атасың азыр. Бир үн менен көрсөтпөйсүң, бир көрбөйлүбү кана. Бир чапчы жеңилдигине. Мына көрүңүздөр. Үн менен кетти, өзүңүздөрдү байкап турасыздар мына атты. Аттардын улагы тамай экен экөө тең. Номерлерини өздөрүнүн тушуна жазып коёмун. Байланыша бересиздер туугандар, жакса аласыздар, ээсине чаласыздар. Биз жеткире албаган маалыматтарды ээсинен алсаңыздар болот. Эми баасына токтололучу, күлүктүгүн мындай жеңилдигин, тизгин менен кеткенин көрдүк. Кудай буюрса, ат жакшы экен. баасы 250 миң сом. 250 миң сом кеми болобу? 250 миң сом кеми болот экен туугандар. Эми атка кызыккандар болсо кайсыл номер менен байланышат? WhatsApp иштейби? Плюс 996 777 менен 09 09 91 номерине байланыша бересиздер. Ушул 5 кашка. Атың ким дедиң эле? Эрнис. Ошо жанагы номер бир аз чыккандык да, ошо бир аз чыккан. Өзү сүйлөшө берет. Үкөсүнүн аты экен ошондо, үкөсүнүн аты экен. Сүйлөшө бересиздер мынеке. Кыргызстанда эле просто колу бошой калды. Шу жерде эле, айылда эле өзү сатат. Просто колу бошой калды кийин. Экөөңөр алмаштырып чаап минип жүрө бересиңер улактарга. Буга дагы улактарга салып чаап көрөм десе апара бересиңер. Ал улактын үстүндө ат жаксы акча санаса болот. Улак болду, алды кеттим, сап кетти. Шу жерде алды кеттиге салды, ушул жерде. Силерде ушул жерде өтөт экен да улагы? Алды кеттиге эмнеге салды анда? Şu birazdan hükümet kök börü biraz alaman verdi. Şu 2000 som kullanırken aldı gitti. Aldı kеттиге айыл өкмөтүнүн 2000 сомуна салды. Мында сорундарга салып жүрөт экен да? Sorunlar salып жүрөт. Акчалар жүгүрүшү кудайга шүгүр. Көйлө мактагандай болуп калган. Алган адам күбөйт да. Алган адам келип, көрүп, атты эме кылып, баалашып, өзү минип көргөндөн эми жылкы минип, ат минип жүргөн палван чабандездер билет да ат кандай экенин, бир отурганда эле билет. Биз дайыма ушундай кайкайдан багабыз да ушундай. Жеткенде акча керек болуп сатабыз. Азыр эми бул акча керектигине байланыштуу сатылып атабы? Эми бир аз эмелер бар, эми айтканга азыр эме. Өзү менен эми байланышып, баасыны келишип аласыздар. Мынакей аттарды көрдүңүздөр. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Ар бириңиздерге ушундай аттар насып кылган болсун. Бири-бирине салып дагы көрсөтүштү. Лайк басып коюңуздар. Жерде кашка жаман катып урушуп каттык экен. Ушуну менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Ар бириңиздерге ушундай аттар насып кылган болсун. Ээлери менен байланышып улак ат издегендер алып калыңыздар.